Bizде спорт интернаты Кыргызстанда бирөө эле да. Аны көбөйтүш үчүн, мына мисалы үчүн ушул баардыгын эле Бишкекке жыйбаш үчүн, ошол эле Баткенде, ошол эле Ошто, Жалал Абадта, Нарында ушулар боюнча кандай иштер жүрүп атат? Бир жок дегенде жаңы спорт интернатын ачпаса дагы, ушул азыркы биздин иштеп жаткан спорт интернаттын филиалдарын ачуу боюнча иштер жүрүп атабы? Мына бүгүн биз Жалал Абадка чыгып атабыз. Ошол жакта бир мектепти көрүп келгени, өткөндө Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен ишти баштаганбыз. Баткен, Ош, Жалал Абад 3 областка биздин шаардагыдай спорт интернатын ачуу боюнча иш башталды. 3 айлык мөөнөт берилген, 3 айдын ичинде иштеп чыгабыз. Эң туура, Канат Кеңешевич, ошо Жалал Абадта эми канча орундук болот, Кудай буйрса, баардыгын эсеп китебин чыгарасыңыздар. Мен дагы бир сунуш кылайын деп атат элем да. Ушул Жалал Абадка Кудай буйрса филиал ачылып калса, ачылып ишке кирип калгандан кийин Кызыл Кыя шаарына дагы бирөөнү ушул жакты да караштырсаңыздар. Эми үчүн дегенде ушул Баткен, Ош, Ноокат ушул жактагы, андан кийин Көлгө, андан Нарынга деп ушундай кетсе, мына азыркы Олимпиада медаль алгандан бери биздин азыр спорт интернатына бир орунга 30-40тан адам кезек туруп атат. Демек, биздин коомдон, биздин элибизден талап күчтүү болууда. Олимпиадалык спорт болсо жакшы. Балдардын бардыгы дүйнө жүзүн көрөт, өсөт. Биздин Кыргызстаныбыздын желеңин желбиретет. Анан мен тезирээк ушуну ишке ашышын каалайт элем да. Рахмат.